Assalamu alaikum достор. Биз азыр Pinduoduo'га катталабыз. Биринчи видеонун башында айтып коеюн. Pinduoduo'га биз буга чейин WeChat аркылуу катталчук. Бирок азыркы учурда WeChatка кирүү болбой жатат. Себеби дегенде WeChat'тын өзүнүн баягы компаниясы WeChatка кирүүгө тыюу салып жатат. Көпчүлүк Москвадагыларды, Кыргызстандагыларды, башка жердегилер деле болсо керек, бирок көпчүлүгү WeChatка кире албай жатат. Азыркы учурда код келбей жатат. Ошондуктан биз эгер WeChatка кире турган болсок, бизге Россиянын номери керек. Себеби дегенде Pinduoduo'го Россиянын номери менен катталса болот. Ал жактан эмнеге Кыргызстандыкы чыкпайт? Себеби дегенде Pinduoduo Кыргызстанга кирүүгө уруксат берген эмес. Казакстан, башка жактагы Казакстан жана Россиядагылар катталса болот. Эгер сиз Кыргызстанда боло турган болсоңуз, сиз бардык эле адамдын азыркы учурда Москвада тааныштары бар. Өзүңүздөр айтып көрүңүздөр. Ошол Москвада жүргөндөрдүн номерин жазып, Москвада жүргөндөрдүн номерин жазып катталсаңыздар болот. Ким Москвада болсо, анда өзүңүздөрдүн номериңиздерди жаза бересиздер. Болгону азыр видеону көрүңүздөр. Видеодогудай кылабыз. Биринчи мен азыр Москвадан дагы бирөөнү таптым. Код мага берип турган. Ошонун номерин жазам дагы. Ага код жибергенде мен код жибердим, ага кодду айтып кой деп жазамын. Бирок ага чейин сиздер байланышып алышыңар керек да. Код берип тура аласыңарбы депчи байланышып алып, макул бере аламын десе, ошол учурда катталышыңыз керек. Атсе дегенде код келгенде сразу жазып калыш керек. Биз азыр биринчи Play Marketке киребиз. Pinduoduo'ну биз Baidu помощникке көчүрбөйбүз. Биз Play Market'тен көчүрөбүз. Себеби дегенде Play Market'тен көчүргөндө бизде виза карта менен төлөгөнгө уруксат берет. Эгер Baidu менен көчүрө турган болсок, тиги карта менен төлөгөнгө эмне кылат? Уруксат бербей коет. Картанын виза карта чыкпай калат. Ошондуктан биз Pinduoduo'ну Play Market'тен көчүрөбүз. Pinduoduo деп жазсаңыздар, мондоп чыгат. Pinduoduo кытайча болуп жазыш керек. 1 миллиондон жогору катталгандар ушуну көчүрөбүз. Установить. Андан достор, кээ бирки учурда WeChat ошол Pinduoduo'га киргенден кийин заказ кетирип жатканда визанын сүрөтү кээде чыкпай калат да. Чыкпай калса биз кайрадан Pinduoduo'ну өчүрүп туруп, кайра регистрация кылышыбыз керек. Кайра эле ошол мурунку катталган номер менен кайра киришибиз керек. Ошондуктан жакын адамыңыз ошо Москвада болсо, ошонуку менен жазганыңыз жакшы. Себеби дегенде кээ бирки адамдар өзүнүн номерин бербейт. Тааныш эмес болсочу, эмнеге код сурап атат депчи. Ошондуктан өзүңүздөрдүн жакын адамыңыздар Москвада болсо, ошолордон алганыңыздар жакшы болот. Кимдики жок болсо, анда сураштырып, такташтырып көрүңүздөр сөзсүз түрдө. Себеби дегенде Кыргызстандын номери менен Pinduoduo'га катталууга тыюу салган. Ал эми ким буга чейин номер менен каттап алган болсо, алардыкы ошо эгер WeChat өчүрбөсө, WeChat аркылуу кирет. Эгер WeChat'ын да өчүрүп алса, алар дагы жаңы номер менен катталыш керек болот. Открыть деп басабыз. Бул жерден биз жашылды басышыбыз керек. Бул жашыл эмне? Бул соглашение, безопасность, коопсуздук үчүн. Жашылды басабыз. Баскандан кийин бул жерде WeChat аркылуу кирүү деп чыгат. Биз аны баспайбыз. Биз бул жерде кокту которобуз. Кирүү үчүн башка ыкманы колдонобуз. Другие способы деп чыгат. Баскандан кийин эгер сиздерде бул жактан плюс 86 деп Кытайлардын же болбосо деги эле өлкөлөрдүн номери чыкпай турган болсо, сиздер башка жол менен киришиңиздер керек. Эгер сиздерге ушундай болуп чыкпай турган болсо, сиздер эмне кылышыңыздар керек? Кайрадан назад чыгып, бул жактагы өзүңүздөр буга чейин кирген окнолор барбы, вкладкалар, ошону өчүрүп чыгышыңыздар керек. Ар бирин-бирден, мисалы, Pinduoduo'го кирген болсок, WhatsApp'ка кирген болсок, мондай болуп окнолор чыгып калат, Сиздер ошону өчүрүп аласыздар. Анан кайрадан келгенде Pinduoduo'го бизге ошол жерге номер жаза турган чыгып калат. Биз аккаунтту басабыз. Аккаунтту басканда WeChat деп чыгат. Сиздер аны тандайсыздар. Бул жакта көк тамганы тандайбыз. Анан ушундай номер сурап калганда биз Россияныкын тандашыбыз керек. +7 Россияныкын тандашыбыз керек. Россияныкын издейбиз. Бул жакта Москваныкы да болуп калышы, Казакстандыкы да болуп калышы мүмкүн. Мына Россияныкы экен, экен. Басабыз. Анан бул жактан сиздер алган, байланышып алган буга чейин жакыныңыздардын ошо Москвадагы бирөөнүн номерин жазасыздар. Мен жаздым. Эми ушул могу жерде окейди баса тургандан мурун ошол байланышып алыңыздар. Азыр сага код барат, ошол кодду айтып кой деп. Мен азыр чаламын. Буну басам дагы чаламын. Биз кодду жибергенден кийин бул номерге SMS болуп дагы барат. Кээ бирки учурларда аларга бот чалып туруп, анан кодду айтат. Ошого сиздер айтыңыздар, сага чалышы мүмкүн же SMS код болуп барышы мүмкүн. Ошондо бизге айтып кой деп. Эгер код дагы эле келбей жатса, бул жерде кызыл болуп турат. Ошону дагы бир жолу бассаңыздар, кайрадан SMS код келбей жатса, бул жерде кызыл болуп чыгып калат. Аны кайрадан баспаңыздар, повторить депчи. Секунд бүтүп атат да, ошол жерде карап турушуңуздар керек. Кодду бергенден кийин бул жерге кодду жазасыздар. Жазгандан кийин автоматтык түрдө сиздерге Pinduoduo'го катталат. Катталганын кантип билсеңиздер болот. Бул жактан күтүп турасыздар. Кийин мондай болуп чыгыш керек телефон номериңиздер. Ошол катталган болосуздар.